Grafika жана дизайндын негиздери сабагынан Мусакылова Назгүл Эчке берген өз алдынча иш CorelDRAW жана анын жумушчу терезеси темасы боюнча Баска үчүн сегиз тайпасынын студенти Өмүралиева Сарзананын өз алдынча иши. Мугалим Мусакылова Назгүл Куралбековна. Предмет графика жана дизайндын негиздери. Сабактын темасы CorelDRAW программасы жана анын жумушчу терезеси. CorelDRAW программасы вектордук график үчүн программдык система. Ал атайын графиктик эффекттердин кеңири тобун 3 көлөмдүү тонерлөө жана кыймылдатуу, фото сүрөттөлүштөрдү оңдоо жана графиктерди көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн камтыйт. Интернеттин тиешелүү түс политрин жана файлдык калыптарды колдонуу менен интернет график менен иштөөгө мүмкүндүк берген программа. Ал коммерчтик программдардын негизги иштеп чыгуусу болгон кеңири болгон Corel Corporation, Ontario, Канада корпорациясы тарабынан иштелип чыккан. Россия үчүн болсо 6.0, 7.0 версиялары иштелип чыгарылган. Corel компаниясынын аты ал эми Draw чүйүү дегенди түшүндүрөт. Англис тилинен которулган. Башка программалардан CorelDRAW жеңил жана түшүнүктүү программа. CorelDRAW программасынын жумушчу терезеси. Жумушчу терезенин эң үстүнкү бөлүгүндө аталыш жолчосу, анын астында негизги меню, андан кийин негизги инструменттер панели, анын астында касиеттер панели жайгашкан. Жумушчу терезенин сол жагында инструменттер панели, оң жагында түс палитрасы жана докерлер жайгашкан. Ортодо жумушчу област, документ жана компоновкалоочу област. Ал эми терезенин ылдыйында абалдар жолчосу жайгашкан. Сиздер менен мен Өмүралиева Сарзана, саламатта калыңыздар.